Assalamu alaikum. Amansızdarбы? Урматтуу Тескабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн Чүй жергесинде Карабалта шаарындабыз. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир бар. Ошону көрсөтөбүз. Сосновка айланпасынан Карабалта шаарына ичкери бир аз эле кирип, сол тарапка бурулуп турабыз. Мына бул жерде магазин, вулканизация жана башка соода түйүндөрү бар экен. Анын жанынан эле Карабалта көчөсүндө түшүп алып, түз жогору чыгалы деп турабыз. Маңдайда көрүнүп турган көп кабаттуу үйлөрдө жайгашыптыр. Сатыла турган батир. Ал эми Карабалтанын центрине түз бара бересиздер. Азыр баралы көрсөтөлү, жүрүңүздөр. Мына туугандар, сатыла турган батир жайгашкан көп кабаттуу үйдүн алдына келип калдык. Азыркы чоң трассада мына ушул Карабалтанын Карабалта көчөсү аркылуу жогору чыгып келдик. Бул жерде катар-катар көп кабаттуу үйлөр жайгашыптыр. Мынанда бирөө, андан кийин дагы бирөө 105-серия 25 номердагы көп кабаттуу үй экен. Сатыла турган батир ушул үйдө жайгашыптыр. Азыр бул жагынан кирип, подъездин көрсөтүп, анан 5-кабатка чыгып, сатыла турган батирди көрсөтмөкчүбүз. Бул жер үйдүн короосу, көрүп турасыздар, балдар ойноочу аянтчаларын дагы уюштуруп коюптур. Үй 105-серияда. Подъездерин эсептейли, сол тараптан 1-чи, анан 2-чи подъезд, 3-чү подъездге кирип туруп, 5-чи кабатка мына ушул балкону ачылып турган батирге чыгып азыр көрсөтөбүз. 5-чи кабатка көтөрүлүп чыктык, чыгып эле сол тарапка бурулуп, мына ушул эшиги ачылып турган батирге кире бересиздер. Бул батир 3 бөлмөлүү батир 105 серия. Анда баштай берели. Сырткы эшиги мындай жаңы эшиктен койгон экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул батирди азыр колдон келишинче көрсөтүп берели. Батирдин ээси өзү Россияда экен. Бул жерде жакын жерде досу жашайт экен. Досу азыр мени менен чогуу келди. Досум дайындады эле. Көрсөтүп берели, экөөлөп көрсөтөлү деп азыр келген, менин жанымда турат. Суроолорго жооп берип турат. Кыскасы досунун батирин досу билет экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы, иштери жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүкүр, өзүңүз. Досуңуз ата Аскат экен, а? Ооба. Москвадабы ал? Москвада. Москвада. Ошол жакта иштеп жүрөт. Иштеп жүрөт. Бу жерде квартирант киргизгенби? Ооба, квартирант киргизген. Квартирант киргизип койгон. Жакшы. Анда чекеден тааныштыра берели. Биз азыр сырттан кирип келип, коридордо турабыз. Бул жерде ошо бут кийим кое турган, кийим илип кое турган атайын чакан шкафчык коюптур. Бөлмөлөрдү чекеден тааныштырабыз биз. Оң жактан баштай берели. Кирип эле коридор менен оң тарапка бурулуп, төргө чейин барса болот. Негизи мына бул жерде кладовканын орду, Ооба. Бул жер кладовка, негизи ушул жерди тосуп, закрытый кладовка кылып алса деле болот, бирок азыр коридордун аянтында турат экен. Мына бул бурчтагы эшиктен кире турган болсок, бул балдар уктоочу бөлмөсү. Күн чыгыш тарапта жайгашкан, ремонтун көрүп турасыздар. Потолок Армстронг каражаттарынан жасалган экен, дубалдары обой болуптур, терезелери подоконниги менен пластик экен. Бөлмөнүн туурасы 2,5 метр, ал эми узундугу 4 метрден бир аз ашат экен. Бул чакан бөлмө, полуна линолеум төшөлүптүр, жыгаш эшиктери жана жаңы эшиктерден коюлган экен. Эски эшик өзүнүн родной эшиктери эмес. Эми экинчи бөлмөгө кирели. Бул жакта ата-энелердин уктоочу бөлмөсү бар, Узун туурасы 4/4. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, сыртында балкону менен. Ал жака дагы бир катар чыгып башпагы коелу. Балкон менен бөлмөнүн ортосу мындай пластик эшик терезе менен бөлүнүп тосулган экен. Балкон ачык балкон. Сиздер сыртынан дагы көрүп байкадыңыздар. Нар жагындагысын. Бул дагы жол тарабы. Мына. Бул Карабалта көчөсү, жогоруга дагы завод өндүрүштөргө чыгып кетсе болот окшойт, а? Оякта нелер бар? Ал жакта бир завод курулуп атат. Завод курулуп атат. Түптөр куруп атат. Жакшы. Мына, тиги жерде унаалар жогору ылдый өтүп атат. Карабалта айланпасы, мына түз эсептегенде бир 400 метр чыгат экен. Ылдыйдан эле бул жака 100 метр барганда Сосновка айланпасы, Жайыл Батырдын эстелиги, анан желегибиз желбиреп турат. Ошол жерден бул жака 100-150 метр жүрүп келип эле Карабалта көчөсү менен бери жогору 500 метр басып келет экенсиздер. Жолдун боюнда эле жакын жерде экен. Көрүп турасыздар. Көчөсү асфальт, үйүнүн алдында короосунда өзүңүздөр көрүп байкадыңыздар, балдар ойноочу аянтчасы, унаа коюучу жайлары кенен экен. Бул бөлмөнүн дагы потолок Армстронг, дубалдары обой, полу линолеум экен. Бул эмеректер квартиранттыкы экен же ошо досуңуздуку? Досумдуку, калат булар. Булар калабы? Менен ошо кийим салгыч. Ушулар комплект калат дең, а? Түшүнүктүү, жакшы. Биягы ванна душ болсо керек, а? Лампочкасы бар бекен?
лампочкасы күйүп калды. Kuyup kalıp. Mına polo dualı bütük көріп тұрасыздар, кафел болып тұр. Мынау жерге чейін жоғары жағы кафел болған емес. Раковина қойылып тұр, ана ваннасы қойылып тұр. Жуынуучу бөлме. Ваннасы жақсы. Эми бұл жақтағы бөлмелерге кіреміз. Бұл үшінші чоң бөлме, екі эшиктүү чоң бөлме. Бұл зал, қонақ бөлмесі. Бөлменің турасы 4 метр, ұзындығы 6 метр. 24 квадрат шығады. Кенен дуал обой патолог Армстронг квадраттан полилинолеум болып тұр. Чақан бөлме. Көріп тұрасыздар. Мына электроточкаларынан бері бүт алмаштырған екен, Жақсы. Бұл бөлменің төрінде дағы балконы бар. Мұнан дағы сыртқа шығабыз. Ешігі менен терезесін подоконниктер менен қоша пластикке которып жасаған екен. Бұл жағы ашық балкон. Мына жерден пластик менен тосып алсаңыздар болды екен, Сырт жақты қарайлы. Балдар ойноочу аянтчасы, унаа коюучу жайлары көрүп турасыздар, кенен экен. Бул жак эми Карабалта шаары да, О, жакта мел комбинат бар экен, түшүнүктүү. Жакшы. 5-кабат. Эми ашканасын көрсөтүп коелу. Келиңиз. Ашканасы бул жакта. Коридор менен төргө бул жака кире турган болсок, бул жакта ашканасы бар. Көрүп турасыздар. Раковина бар экен, кир жуучу машинанын орду ушул жер экен. Эмереги да коюлган турбайбы? Газ бар экен да бул жерде? Газ бар. Газ бар. Газ бар. Счетчиги менен коюлган экен. Бул жак болсо муздаткычтын орду, үстүндө дымоход бар. Терезеси подоконник менен пластик. Ана мындай гүлдүү полосаты кызыл түстөгү туш кагаздар менен жасалган экен. Эмереги бул жагы астында турат, бул жагы үстүндө турат экен. Ортосу фартугу кафелденип тур, көрүп турасыздар. Бул жагына электроточканы дагы койгон экен. Жакшы. Көрүп турасыздар, бул жагы ашкана болду. Ал эми 105-сериядагы 3 бөлмөлүү батирлердин ваннасы өзүнчө, ажатканасы өзүнчө болот. Көрүп турасыздар, полу дуалы кафел экен. Мына бул жерге чейин турбалары, унитаздары жаңыланып алмаштырылган экен, Жакшы. Эми келиңиз. Досуңуз канча деди баасыны? Канча деп айт деди? 20. Канча деп атат эми? Батирдин баасы канча? 20. 20 000 доллар. Тоголук. Кеми болот экен? Кеми болот. Сүйлөшөбүз да, өзүнө чалабызбы? Же сизге чалабызбы? Мага да, ага да чалса болот. Ага только WhatsApp аркылуу. Өзү Россияда да? Россияда. Сен азыр ошону менен келишип алам, мен көрсөтүп аркы эрке кылсам болот. 20 000 доллар кеми бар, Түшүнүктүү. 20 000 долларга батир сатууга коюлду. Албетте кеми бар. Сүйлөшүп аласыздар, келишип аласыздар. Карабалта шаарында жакшы жерде жайгашып тур, жолдун боюнда экен. Жакын жерде эми мектеп, бала бакча, мечит дегендер барбы? Бар. Мынадан бир 150 метр нар жакта биринчи школа бар. Дагы? Садик бар ошол жакта. Мечит бар жакын жерде? Мечиттер бар мына айылдын ичинде. Мечиттер бар. Маршрутка каттайт экен азыр асфальттан. Каттайт, такси каттайт. Түшүнүктүү. Жакшы. Анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм, аманчылыкта көрүшөлү, тынч болуңуздар. Аллах таалам орозоңуздарды кабыл кылсын, ушул батир сиздерге насип кылсын. Эгер 20 000 доллардын тегерегинде акча каражатыңыздар болсо, ээсине экрандагы телефон номерларга чалып байланышып, тез арада сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Өзү Россияда экен, мына досу келип көрсөтүп берет. Же болбосо бул жерде квартиранттын номерин берсе, келсе ачып берсе, көрүп аласыздар, жакшы анан баалашып сүйлөшө бересиздер. Туурабы? Анда жыйынтыктайбыз. Кызматты кылдык эми экөөбүз кайта берели, Тынч болуң. Сизге окшогон достор көп болсун.